Ай сайын сүт бездерин өз алдынча текшерүү ар бир аялдын адатына айланышы керек. Анткени 80-90% учурда ооруну аялдардын өздөрү аныктай тургандыгы белгилүү. Дартты эрте аныктоонун жардамында сүт бездеринин рагын 95%га айыктырууга болот. Курагы 18 жаштан өткөн кыз аялдар өз алдынча текшерүү жүргүзсө болот. Этек кири келгенден 7-10 күн өтүп, сүт бездеринин оорусуноосу кетип, шишимик тартуусу тараган убакта өз алдынча текшерүү жүргүзүүгө ыңгайлуу. Эгер менопауза калыптанып, айыз циклдери үзгүлтүккө учураса, сүт бездери шишимик тартпаган каалаган убакта айына бир жолу, бирок белгилүү сааттарда өз алдынча текшерүү жүргүзүү мүмкүн. Ошондой эле өзүнөн өзү боюнан түшкөн же жасалма жол менен кош бойлуулукту токтоткон аялдар сүт бездерине өз алдынча байкоо жүргүзүшү керек. Үрптөн чыккан бир аз суюктуктар байкалбай, бирок ич кийимге изин калтырышы мүмкүн. Ошондуктан кан аралаш, күрөң, жашыл же саргыч тактарды, карттарды ич кийимден дыккат текшерүү керек. Белиңизге чейин чечинип, күзгүнүн астына туруңуз. Колду бош таштаңыз. Күзгүдөн жакшылап ар бир сүт безин карап чыгыңыз. Алардын көлөмүндө, формасында, контурларындагы өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзүңүз. Көкүрөктүн бир тарабы чоңураак болушу мүмкүн. Бул катыресе көрүнүш. Сүт бездеринин симметриялуулугуна, алардын бир деңгээлде жайгашканына көңүл буруңуз. Колду баштын аркасына алып барганда, эңкейгенде, оңго жана солго бурулганда дене менен кошо тегиз оошуп жатканына көз чаптырыңыз. Өзгөчө сүт бездеринин бири каптал жакка бурулуп, жылышып калбаганын байкаңыз. Күзгүнүн астында колуңузду өйдө көтөрүңүз. Сүт бездеринин үрпү кол менен бирге өйдө карай жылганга же ылдыйга жылуусуна байкоо салыңыз. Теринин же үрптүн бетиндеги дөбөчөгө, чуңкурчага формасынын өзгөрүшүнө көңүл буруңуз. Колуңузду кыймылдаткан учурда үрптөрдүн нымдалуусуна, суюктуктардын чыгышына көз чаптырыңыз. Теринин серпилмелүүлүгүнө көңүл буруңуз. Сөөмөй менен басканда тоскоолдуксуз бүктөлүп, кайра ордуна келип жатабы? Тулку бетинин же айрым тилкелеринин өңүндөгү өзгөрүүлөр, кызаруулар, бүрдүкчөлөр, лимондун кабыгына окшогон ойдуңчаларга көңүл буруңуз. Тери тыгызданбашы, шишимик тартпашы керек. Чуңкурчаларга же дөмпөкчөлөр жок болуп, ичин карай тартылбашы абзел. Сүт безинин тканын манжалардын ортосуна бүктөп кармоого болбойт. Анткени анын бөлүк түрүндөгү түзүлүшүнөн улам шишик сымал тыгыздануусу боюнча жаңылыш ой пайда болушу мүмкүн. Бул ыкманы жуунуп жатканда жүргүзүү ыңгайлуу. Самындалган манжалар менен сүт бездерин сыйпалоо өзгөрүүлөрдү байкоого көмөктөшөт. Жуунбаган учурда өз алдынча текшерүүнү лосьондон же кремдин жардамында жүргүзсө болот. Оң колуңуз менен сол көкүрөктү, ал эми сол колуңуз менен оң көкүрөктү текшериңиз. Сыйпалоо манжалардын учу менен эмес, жаздыкчаларынын жардамында жүргүзүлөт. Аны 3 же 4 манжа менен басып айландырган, серпилген кыймылдар аркылуу жасаганыңыз оң. Баш бармак сыйпалоого катышпайт. Сүт бездери чоң болсо, экинчи колуңуз менен көтөрүп туруу сунушталат. Алгач манжалардын жаздыкчалары менен баспай, сүт бездеринин үстүнөн сыйпалап көрүү жасалат. Бул ыкма теринин астындагы анча чоң эмес шишиктерди аныктоого жардам берет. Андан кийин манжалардын жаздыкчалары аркылуу ыраттуулук менен кабырга тарапка чейин терең сыйпалоо жүргүзүлөт. Бул ыкманы акыректен баштап кабырганын астыңкы бөлүгүнө чейин, көкүрөктөн баштап колтукка карай жүргүзүү зарыл. Бул учурда өсүп кеткен лимфа түйүндөрү табылышы мүмкүн. Бул өз алдынча текшерүүнүн маанилүү учуру. Анткени ткандардын бардык бөлүгү жакшылап сыйпалат. Манжалар менен сүт бездерин сыйпалаган учурда андагы өзгөрүүлөр байкалат. Ал сезимдерди эстеп калуу маанилүү. Аял салыштырмалуу
каттуу тегиздикке бели менен жатып сыйпалоо жүргүзүлөт. Текшерилген сүт бездеринин астына валик же ныкталган жаздыкты төшөсө болот. Бир колун өйдө сунат же баштын астына коет, экинчи колу менен текшерет. Бул учурда сыйпалоонун эки ыкмасы сунушталат. Биринчисинде акыректен кабыргага чейин көкүрөктүн үстү жана сүт бездерин оюңузда чарчыларга бөлүп чыгыңыз. Сыйпалоону ар бир чарчыда өзүнчө жүргүзүңүз. Өйдөдөн төмөнгө тепкич сымал түшкөн сыяктуу ыраттуулук менен жасаңыз. Спираль ыкмасын колдонуңуз. Мында сүт безин сыйпалап көрүү спираль сымал кыймыл аркылуу айлана түрүндө колтуктан үрпкө карай жүргүзүлөт. Манжалардын жаздыкчалары менен айландырылган кыймылдарды жасап, үрпкө карай багыттаңыз. Үрптөрдү текшерген учурда алардын формасына, түсүндөгү өзгөрүүлөргө, тартылышпаганына, нымдашпаганына көңүл буруңуз. Жаралар же ойдуңчалар болбошу керек. Үрптү жана үрптүн алдындагы бөлүктү сыйпалоо зарыл. Бул учурда үрптүн астындагы шишик аныкталышы мүмкүн. Үрптүн алды сезимтал келип, аялдар үчүн эротикалык же жагымсыз сезимдер менен коштолушу ыктымал. Аягында үрптү бармак жана сөөмөй менен кылдат кармап басып көрүү сунушталат. Анын нымдашпаганына, эгер суюктук чыкса, анын түсүнө байкоо жүргүзүү зарыл. Акыркы текшерүүдөн кийин сүт бездериндеги айрым өзгөрүүлөрдү байкасаңыз, ошол замат дарыгерге кайрылганыңыз оң. Врачка барууну кийинкиге калтырбаңыз. Анткени мындан сиздин өмүрүңүз көз каранды экенин эсиңизден чыгарбаңыз.